Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздар КТРК спорт каналынын көрүүчүлөрү. Биз Аккула ат майданында, ушул Бишкек шаарында Нооруз майрамына карата Көкбөрү турнирин баштап атабыз. Бул 8-1 финалдагы алгачкы беттеш. Назарыңыздарда бөрүлүү, булар кошкул кызыл кийимчендер, ал эми алардын атаандашы мына кызыл сары түстөгүлөр Көкжал командасы. Бул Көкжал командасы Чүй облусунун Аламүдөн районунун өкүлдөрү, ал эми бөрүлүү сокулук. Бул дагы Чүй, мына ушул Чүй облусунун эки командасы бири-бирине каршы келип олтурат. Албетте азыр бул эки команда мына бири-бири менен амандашып, саламдашып алгандан кийин эки командада тең албетте 4төн оюнчу чыгып беттеш баштала турган учур келип жетти. Негизинен бул беттеш мына 13 мартта эле башталган, бирок анда тандап алуу оюндары болгон болчу. Ошондо Кара-Балта Воен Антоновка жана Суу Самырдын клубу ынтымак менен ойноп, анда Кара-Балта командасы жана Илбирс Төш Булакты жетек эсебинде утуп, алар дагы 8-1 финалга чыга алган. Азыр мына ошол ортодогу улакты алып кетүү аракети башталды. Биз болсо ошол замат эки команданын курамы менен тааныштырып алмакчыбыз. Бөрүлүү командасында Айбек Эсеналиев, Барон аттуу аргымагы менен, андан кийин Амантур Эсенкул уулу, Самат Кушчугулов, Амантур Эсенкул уулунун аты Улар, ал эми Самат Кушчугуловдун аргымагы Граф, андан ары Асыл Сарыгулов Золотой, же болбосо Алтын, Калыс Кыдыковдуку Торхан, Адлет Дүйшөбеков Байкашка, Тынчтык Эсеналиев Вулкан, андан сырткары Эпа Радмис Саманчиев, первый же болбосо биринчи деген ат менен Нургазы Борбиев, Мирлан Сыраждиновдуку Самурай жана Санжар Идрисов Асман. Андан сырткары Мырзабек Кумаев бар. Команданын капитаны Айбек Эсеналиев, команданын баш баштыруучусу Касымбек Кубатов. Мына ушундай курам бул бөрүлүү командасынын оюнчуларынын тизмеги. Ал эми Көкжал командасына келе турган болсок, бул Улан Жапаров Зайчик же болбосо Коён деген аты менен бүгүн беттешти улантат. Андан сырткары Сейтек Мамбеталиев, Цыган Асан Казакбаев Вертолет, Мыйзам Акбаров Бешкашка, Тимур Малаев Каракашка, ал эми Торнадо деген аргымагы менен бул Урмат Жумабеков, Азамат Имангазиев Торо, Калыс Талайбек уулу Зонтик, Жумгал аттуу ысымдуу аргымагы менен бул Эрмек Сатылганов, Ренат Оморовдун аты Тайфун, ал эми Алтынбек Жанбек уулу Чий Тору, Эркин Дыйканбаев Акона. Ал эми команданын капитаны бул Эмиль Исабеков, башкы машыктыруучусу Мирлан Курманалиев. Биз негизи курам менен сиздерди тааныштырып алдык. Азыр мына ушул жерде жаткан улакты эки оюнчу албетте жерден көтөрүүгө болгон аракетин жасайт. Азыр бөрүлүү командасынын оюнчусу жерден улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасаса, ошол эле учурда анын атаандашы Көкжалдын оюнчулары мына ага тоскоолдук кылууну башташ керек. Азыр ошол замат мына Радмир Саманчиев улакты жерден алып кеткенге жетишти. Албетте алар чабуулга чыккан аракетин жасайт, бирок дээрлик бардык оюнчулар дал ушул сол жактагы Тайказандын тарабына кетип оюн талаасын таштап кетишти. Демек бул жерде албетте сөзсүз түрдө кайрадан улак жерге ташталып, ошол жерден андан ары улантылат. Ар бир команданын ичинде мына 4төн гана оюнчу болорун, оюн талаасынын ичинде болорун эске салдык. Ал учурда мына беттеш башталары менен эле алмашуулар дагы орун алууда. Ал ортодо Көкжалдын курамындагы Асан Казакбаев Вертолет аты менен чыгып кетти. Анын ордуна Мыйзам Акбаров кирди. Кайрадан мына улакты жерден алууга болгон аракет орун алат. Ал учурда мына алмашууга жаңы чыккан мына ушул
Мыйзам Акбаров ортого улақты таштағаннан кейін эме албетте эки команданын оюнчу саны жерден көтөрүп кеткенге аракет кылат. Эреже боюнча мына бул атайын чийилген аймактын ичинде эки командадан бирден гана ат болушу керек. Азыр мына бул жерде Көкжал командасынын оюнчусу Эрмек Сатылганов мына Жумгал аттуу аргымагы менен мына ушул жерде улакты алганга жана аны бир аз көтөрүп ошол замат андан ары көтөрүп кете алган жок. Ага ким тоскоолдук кылды? Албетте Бөрүлү командасынан Асыл Сарыгулов тоскоолдук кылып жаткан. Жерден көтөрүп кетүү албетте эки команда үчүн тең анчалык жеңил эмес, анткени бул сөзсүз түрдө атаандашыңдын тоскоолдугу менен азыр ал ортодо мына улак атайын белгиленген аймактан бир аз сыртка чыгып калды. Ал учурда 8 оюнчу тең дал ушул жерден улакты жерден алууга болгон аракетин жасап, Бөрүлү командасынын оюнчулары 3 оюнчу улакты тегеректеп жерден көтөрүп кеткенге аракет жасады эле, бирок кайрадан Көкжал командасы бул Аламбүдөн районунун өкүлдөрү алмашуулар уламдан улам болуп жатат. Негизинен бул кадыресе көрүнүш, андыктан ким оюн талаасын таштап кетти жана ошол замат кайрадан оюнга келди. Ал тууралуу дайыма айтып туруу ким негизги маселе эмес, эң башкысы ким активдүү ойноп жатса мына ошолор тууралуу айтып турабыз. Негизинен 8-1 финалда мына Бөрүлү менен Көкжал булар А тайпасынан Чучукулактын негизинде белгиленген. Булар 8-1 финалдагы алгачкы беттеш. Дал ушул А тайпасында мына сырткары Ак Суу жана Төш Булак командалары бар. Бул А тайпасынын албетте фаворит командасы, чейрек финалга чыга турган дал ушул Бөрүлү деп айтсак болот. Андан сырткары калган оюнчулар мына иш жүзүндө дал ушул жерден кимиси күчтүү экенин аныкталат. Дагы Б тайпасындагылар Сары Өзөн, Илбирс, Кара Балта жана Талас жаштары, андан сырткары Достук, Актала, Арашан, Ысык көл. Булар С тайпасында жана Талас, Нарын, Казарман, МВД Д тайпасында. Негизинен тайпа деп айтууга болбойт, анткени бул олимпиадалык система боюнча кайсы команда дал ушул азыр Бөрүлү менен Көкжал бири-бири менен беттешип аткан болсо, алардын кимиси утса ошол замат алар чейрек финалга чыгат. Ал эми А тайпа дегенибиз мына ушул Ак Суу жана Төш Булак командалары бар. Алардын жеңгени менен дал ушул командалар бири-бирине каршы ойношот. Азыр болсо мына Бөрүлүнүн оюнчусу Адилет Дүйшөнбеков ал Байкашка аты менен өзүнүн атаандашы аркылуу атаандашына каршылык көрсөтүү менен жерден улакты көтөрүп кеткенге аракет жасоодо. Азыр мына Көкбөрү заманбап Көкбөрү деп айтсак болот. Азыркы учурда ушул жерде жаткан улакты көтөрүп кетүү бир топ эле кыйынга турат, анткени бардык командалар, бардык оюнчулар мына ушунда бири-бирине тоскоолдук кылганды абдан жакшы үйрөнүшкөн. Азыр мына ушул жерде Адилет Дүйшөнбеков улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасап жатканда ага Эрмек Сатылганов тоскоолдук кылды. Эрмек Сатылганов 1990 төрөлгөн, жаш келечегинен көптү үмүттөндүргөн оюнчулардын бири. Азыр мына Эрмек Сатылганов улакка жакын келди, бирок канчалык аракет кылганын мына жада калса эңкейип жерден улакты кармаганга дагы мына ушул жерде Адилет Дүйшөнбеков мүмкүнчүлүк берип жатат. Анын аты мына Байкашка, чындыгында атына заты жарашкан аргымак деп айтсак болот. Мына тулку бою менен ушул жерде Эрмек Сатылгановдун мына Жумгал аттуу сүрүн улагын сүрүп азыр мына жерден көтөрүп кеткенге жетишти. Эң башкысы андан ары жерге түшүп калбайбы? Мына ушул маселе, бирок көтөрүп кете алган жок, анткени Нургазы Борбиев бул жерде топко аралашкан, улакты көтөрүп кетүүгө аралашкан, бирок ошол замат Көкжал командасынын оюнчулары аларга тоскоолдук кылып, мына улакты кайрадан жерге түшүрүп салды. Эң башкысы дал ушул улакты жерден ким көтөрүп кетсе, ошол командада сөзсүз түрдө чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Азыр бул командалык оюн болгондуктан албетте ар бир команданын лидери болушу керек. Андан сырткары азыр болсо мына жакшы мүмкүнчүлүктү Бөрүлү командасынын оюнчусу Нургазы Борбиев өз карамагына алды жана өзүнүн азыр өнөктөшү аркылуу чабуулга андан ары чыккан аракетти жасаганы менен
Азырынча мына оюн таласынын ичинде андыктан эч кандай эреже бузуу бул жерде жок. Мына жерден көтөрүлгөн улакты бири-биринен мына талашып, эң башкысы бош аймакка чыгууга болгон аракетти жасашы керек. Көкжал командасы чабуулда топто ким экенин айта турган болсок, бул мына топ ичинде мына ушул улакты кармаган Сейтек Мамбеталиев, бул Цыган аттуу аргымагы менен мына тайказанды көздөй мына жөнөгөн учурда атайын белгиленген чийинден сыртка чыгып кетти. Андыктан албетте бул жерде эрежелер так жазылган. Андыктан мына ушул ортодогу атайын белгиленген чийиндин дал ортосунан эми кайрадан улакты жерден көтөрүп кеткенге аракеттер жасалат. Азыр болсо мына Бөрүлө командасынын оюнчусу Самат Кушчугулов Граф аттуу аты менен ал дал ушундай жерден улакты көтөрүп кетүүдө абдан жакшы жедеп көнгөн учурлар. Ал мезгилде анын атаандашы дагы чабуулга өткөнгө жана мына бул Графтын ээси Самат Кушчугулов улакты жерден толук ишенимдүү көтөрүп кете алган жок. Мына көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Эң башкысында жакшы кармап калганга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Анын бул жерде дал ушул оюнчунун бул ким экен Эрмек Сатылгановдун анын күчү улакты көтөрүп кеткенге жетпейт деген маселе эмес. Эң башкысы мына ушул улактын ыңгайлуу жеринен кармаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына ошондуктан ал андан ары улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болбой мына ушул жерде калды. Азыр бул улак мына ушундай негизинен Кыргызстанда бул ат оюндарынын дал ушул спорттун түрүнүн күйөрмандары абдан көп деп айтсак болот. Кыргызстандын булуң бурчунда ар бир айылдарына чейин ар бир дем алыш күндөрү мына ушундай оюндар өтүп турат. Бул чыныгы көчмөндөрдүн чыныгы эң кызыктуу спорттук оюндарынын бири. Азыр болсо мына ушул Көкжалдын оюнчусу Урмат Жумабеков Торнадо аттуу аргымагы менен ал дагы улакты жерден бир аз көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү болду. Эң башкысы бул жерде тоскоолдук кайсыл жерден жаралат? Албетте тоскоолдук атаандаштардан. Алар ушул жерден көтөрүп баратканда ыңгайлуу кармаганга такыр мүмкүнчүлүк беришпей, эми Азамат Имангазиев эми бул жердеги мына ушул улакты мына ортолук бөлүккө алып барышы керек. Ошондуктан мына атаандаштар бири-бирине жардам берүү менен бул албетте мактоого арзый турган нерсе. Оюну менен, бирок бири-бирине албетте көмөктөшүүдө мына ушундай чыныгы достук мамиленин өкүм сүрүп турганы абдан жакшы. Ортодо кайрадан топ эми бул ирет Көкжал командасынын оюнчусу Мыйзам Акбаров жана Айбек Эсеналиев команда капитаны бул жерде мына улакты жерден көтөрүүгө чыкты. Бул Айбек Эсеналиевдин улагынын аты Барон. Мына ушундай Барон деген атына татыктуу болсо, мына ушул жерден азыр улакты жерден көтөрүп кетиш керек. Ал атаандашын жада калса, мына жакын жерге улакка жолотпостон бири-бири менен аттарында ушунчалык жедеп көнгөнүн дал ушул жерден билсек болот. Мына толугу менен тулку бою менен ойноп, биз дал ушундай оюнду футболдон абдан жакшы билебиз. Алар эң башкысы топко эмес, мына ушундай атаандаштарынын жолун торгонго аракет кылат. Бул жерде дагы мына андан көп айырмаланбаган нерсе толугу менен бири-бирин түртүп, мына биринчи кезекте улакты жерден көтөрүүгө эмес, атаандашын. Азыр болсо жакшы мүмкүнчүлүктү бул жерден көтөрүп кеткенге Көкжал оюнчусу Мыйзам Акбаров болгон, бирок мына белгиленген убакыт соңуна чыгып калды. Андыктан азыр оюнчулар аттары менен кошо бул жерде алмашып, эми эки башка оюнчу бул жерде кайрадан ортого чыкты. Бөрүлүдөн Адилет Дүйшөнбеков, бул байкашка аты. Мына ушул жерде кашкасы көрүнүп, чыныгы байкашка экени бул жерде көрүнүп турат. Канчалык мына абдан акылдуу ат экени бул жерден байкалып турат. Мына ушундай жөн гана
мына атандаш атты ары түртпөстөн ушунчалык акылдуулук менен, ушунчалык жогорку сезим менен анын жыйынтыгы бул жерде мына ишке ашты. Ошентип Адилет Дүйшөнбеков ыңгайлуу жерден улакты кармаганга мүмкүнчүлүк болгон, бирок андан ары көтөрүп кеткенге шарт түзүлбөй калды. Андай шарт эмне үчүн түзүлбөй калды? Албетте Урмат Жумабеков мына ошол Торнадо аттуу ысымдуу аты менен көтөрүп бараткан учурда өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлеп кеткенге шарт тоскоолдук жараткан. Кайрадан Бөрүлүнүн оюнчусу Адилет Дүйшөнбеков ага бир аз гана мүмкүнчүлүк шарт түзүлбөй атат. Эң башкысы дал ушул Адилет Дүйшөнбековдун жакшы сапаты бул бир эңкейген учурда улактын ыңгайлуу жеринен кармаганга жакшы жедеп көнгөнүндө. Ошондуктан ал албетте бири-бирине ушундай түртүшүп кагышып жаткан учурда бул улакты көтөрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Дагы бул эки оюнчуга бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Эми кайрадан башка оюнчулар Көкжалдан Мыйзам Акбаров чыкты. 5 кашка аты менен бул 1992-жылы төрөлгөн оюнчу. Бул дагы жаш улакчылардын катарына кирет. Ал эми Бөрүлү командасына мына экөө тең 4-чү катар сандагы оюнчулар Асыл Сарыгулов. Асыл Сарыгулов мына анын атынын ысмы Золотой. Албетте Золотой деп орусча айткан, негизинен ат которулбайт, бирок бул албетте алтын дегенди билдирет. Мына өңүнөн эле билинип турат канчалык ушундай алтын түстүү болуп, ал мезгилде ал артта калып калды дагы. Мыйзам Акбаров улакты жерден көтөрүп кетүүгө дагы бир жолу Мыйзам Акбаровда мүмкүнчүлүк бар. Булар Асыл Сарыгуловдун дагы бир өзгөчөлүк сапаты, ал атаандашы улакты жерден көтөрүп жатканда унчукпай күтүп туруп, эми көтөрүп баштаган учурда гана кайрадан чабуулга өткөнгө аракет жасайт. Бул тактикалык жүрүш деп айтсак болот. Эмне үчүн? Анткени ушул жаңы гана жерден көтөрүп бараткан учурда ошол жерден атаандашына чабуулга чыгып, улакты жерден эмес, албетте атаандаштын колунан жулуп алганга аракетин жасайт. Мына ыңгайлуу жеринен кармады улакты Мыйзам Акбаров, бирок көтөрүп кетүү албетте жеңилге турбайт. Бул жерде эч качан сага эркин көтөрүп кеткенге шарт түзүлбөйт. Кайрадан Мыйзам Акбаров кармаганы менен андан ары чабуулду улантканга булардын дагы белгиленген убактысы дээрлик соңуна чыгып кала турган учур жетти. Андыктан ортодогу калыс азыр өзүнүн чечимин чыгарышы керек. Мына жерден улакты көтөрүп кетүү эки командага тең бир топ кыйынчылык жаратууда. Биз дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул ошол Ноорус майрамына карата Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулган ошол чоң турнир деп айтсак болот. Буга негизинен көптөгөн командалар дал ушул турнирге катышканга өзүнүн билдирүүсүн айткан, бирок алардын баары ушул 16 команданын ичине кире албайт болчу. Ошонун негизинде бүгүн 15 мартта 8ден 1 финал башталган учурда ага чейин эле тандап алуу оюндар болду. Анткени ушундай негизги 16 команданын ичине кирүү үчүн бир топ командалар ат салышты. Анын ичинде Чучукулактын негизинде Чүйдүн Арашан азыр бул жерде мына Бөрүлүнүн оюнчусу Адилет Дүйшөнбеков кайрадан чыгып, улакты жерден бир аз көтөрүп барып, бирок андан ары чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Эң башкысы атаң берилген чийинден улак сыртта калды. Андыктан эки оюнчу эмес, албетте бардык оюнчулар бул жерде улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болот. Бул Көкбөрүнүн дагы бир өзгөчө сапаттарынын бири. Ушундай эң башкысы улакты көзөмөлдөгө алгандан сырткары атаандаштарды көзөмөлгө алган негизги тактикалык жүрүш болуп эсептелет. Азыр болсо Бөрүлүнүн оюнчусу кайрадан эле Адилет Дүйшөнбеков, жок, бул жерде Нургазы Боорбиев улакты көтөрүп кеткенге
аракет жасады. Мына бардық ойыншылар бир сидадан эңкейген. Мына азыр Нургазы Борбиев улакты жерден алды. Жана ошол замат кайрадан жерге чыгып олтурат. Мына Санжар Идрисов дагы мүмкүнчүлүк жасап көрдү. Ал ортодо биз мына ошол тандап алуу оюндарына ким кантип чыкканын айтып өтсөк, дагы бир жолу Нарын, Талас жаштары жана Чүйдүн Арашан командалары. Мына ушул 3 команда Чучуклактын жыйынтыгында 16дан 1 финалга чыга алган. Андан сырткары Кара Балта менен Ынтымак командалары ойноп, эсеп 11-3 эсебинде чындыгында ири эсеп айырмачылык менен аяктаган. Анда Кара Балта ошентип эми бул алгачкы 8ден 1 финалында Илбирс командасына каршы ойнойт. Ал эми дал ушул Илбирс командасы Сокулуктун Төшбулак командасын 7-2 эсебинде утуп, алар дагы 8ден 1 финалга чыккан. Демек, мына ушул эки команда бири-бирине каршы ойноп, кимиси ута турган болсо, аларды жок Сары Өзөн менен Илбирс, ал эми Кара Балта менен Талас жаштары ойнойт. Алар түз эле жарым финалга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Албетте, эреже боюнча ушундай бул көкбөрү 20 мүнөттөн 3 бөлүктөн турат. Андыктан алгачкы 20 мүнөттүк соңуна чыкты. Эсеп сандары азырынча ачыла элек. Мына ошентип Көкжал жана Бөрүлү командасынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталды. Жана ал учурда мына чабуулга чыгып, экөө теңгелери менен ошол замат улакты албетте жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр болсо Көкжалдын оюнчусу Азамат Имангазиев дагы мүмкүнчүлүк болгон. Ал ортодо дагы бир аракет. Уламдан улам аракеттер көрүлүүдө, бирок албетте атаандаштар оңой менен көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бербейт. Жерден улакты көтөрүп кетүү учурунда ошол замат тоскоолдук жаралат. Эми албетте бул улак ушул ортодогу атайын белгиленген чийинге аймактын ичине алып кирилет дагы. Дал ошол жерден эки командадан бирден гана оюнчу улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Азыр Көкжалдын оюнчусу Азамат Имангазиев Тору аттуу аты менен бул 1991-жылы төрөлгөн оюнчу. Азыркы учурда демек 25 жашта чындап күчүнө келип турган мезгили Адлет Дүйшөнбеков болсо, ал атаандашы Байкашка аттуу аты менен мына ушул кашкасынан эле көрүнүп турат. Ал ортодо Мыйзам Акбаров жерден улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасады. Бул жерде Мыйзам Акбаров жана Дүйшөнбеков Адлет мына ушул экөө улакты жерден көтөрүп кеткенге канчалык болгон аракеттин ортого салган менен ийгиликтүү болгон жок. Негизинен буга чейинки биринчи 20 мүнөттүктө көрө алдык. Жерден көтөрүп кетүү бир топ кыйынга турат. Адлет Дүйшөнбеков улакты өзүнө толук алды. Мына такымга басып эми дал ушул жерден түз эле чабуулга өткөнгө. Биз экинчи 20 мүнөттүктө гана алгачкы чыныгы чабуулга өткөн учурду көрдүк. Бул албетте атаандаштын Тайгазанын көздөй жакын барганы менен андан ары өзүнүн күүсүн токтото албай, сүрмө топ баары чогуу сүрүлүп барып, мына ушул атайын белгиленген аймактан сыртка чыгып кетти. Бул албетте эреже боюнча оюн кайрадан эми дал ушул Көкжал командасынын Тайгазанына жакын жердеги мына белгиленген чийинден кайрадан улак оюнга мына ушул жерден кошулушу керек. Мына ортолук бөлүккө улак келип ташталат дагы. Эми эки команданын оюнчулары дал ушул жерден кайрадан улакты жерден алганга аракетин жасайт. Кимдер чыкты бул жерде? 4-катарсан Мыйзам Акбаров 5 кашка аты менен ушул Бөрүлүдөн чыккан өзүнүн атаандашы экөө
улақты жерден көтерүүгө аракетин жасайт. Самат Кушчугулов артта туруп чабуулга өтүүнүн аракетин жасоодо. Жалпысынан биз бул оюнга ошол Ноорус майрамына карата 16 команданы бүгүнкү күнү кечээ күнү чучугулактар болгон. Анын жыйынтыгында кайсы команда менен ким ойнору белгиленди. Биз дагы бир сыйра дал ушул командалардын аттарын айтып өтмөкпүз. Бул 8 жұп, 16 команда жана албетте 8ден 1 финалда 8 оюн болот. Сары Өзөн, Талас, Бөрүлү, бул Чүй облусунун Соклук район командасы, андан ары Ош Курама командасынын атымына Достук, Ички иштер министрлигинен да бир команда бар, бул Бишкек. Алар албетте бүгүн бул команда ойнойт. Алар 15-16 март күнү Ички иштер министрлиги менен Казарман командалары бири-бирине каршы келет. Андан сырткары Москва районунан Чүй облусунун Аксу, Аламедин районунун Көкжал командасы мына азыр ойноп жаткан учуру. Актала, Ысык көл, Аккула Бишкек шаарынан, Жалал Абад Казарман, Чүй облусунан Арашан. Азыр мына жерден улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Эми ат үстүндө чыныгы талаш мына ушул жерде башталды. Азырынча улак Көкжалдын оюнчусу Мыйзам Акбаров да жана мына ушул Көкжал командасынын жарым таласынын оң жак капталында азыр улак үчүн болгон күрөш жүрүп, ал соңуна чыкты. Эми кайрадан бири-биринен улакты тартып алганга болгон аракет бул жерде орун алып, кайрадан жерде калды. Ошол замат көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк албетте түзүлбөйт. Дагы бир жолу биз ошол турнирдин албетте расмий аталышы бул Ноорус 2016 жылы болсо, мына ошол 21 марттагы Ноорус майрамына карата Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы уюштуруп жаткан албетте турнир. Азырынча эсеп сандары ачылы элек. Эки команда бири-бирине татыктуу атаандаштык көрсөтүүдө. Бөрүлү командасын албетте биздин мекендештер жакшы билет. Ушул Көкбөрү сүйүүчүлөр абдан жакшы билет. Булар өз учурунда Кыргызстандагы номер 1 команда болуп жүргөн мезгил болгон. Бирок азыр эми албетте оюнчулар алмашты. Жаңы буун келди. Андыктан андан кийин бир топ күчтүү командалар чыккан. Ага карабастан азыр деле дал ушул Бөрүлү командасы бул Көкжал менен ойноп жаткан учурда алар кагаз жүзүндө албетте жеңишке жакыныраак команда болуп эсептелет. Бирок иш жүзүндө аны албетте далилдей турган учур. Мына азыр кайрадан эки оюнчу атайын белгиленген аймактын ичинде. Ал мезгилде мына ушул эңкейип улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракетти жасоодо бир топ кыйынга турууда. Адилет Дүйшөнбеков кайрадан өзүнүн Байкашка аты менен ортодо атаандашын колдон келишинче арып сүрүп чыгарып, андан кийин улакты көтөрүп кетүүгө аракетин жасады жана кармады. Бирок андан ары ийгиликтүү болгон жок. Азамат Имангазиев менен Адилет Дүйшөнбековдун атаандаштыгы, андан сырткары Тору менен Байкашканын. Азыр мына Көкжал командасынын оюнчусу Азамат Имангазиев, мына улак дал ушул Имангазиевде. Ал атаандашына улакты бербей, мына бөлүнүп чыкканга такыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ал мезгилде мына талаш абдан курч өттү дагы дал ушул Азамат Имангазиевден. Бул жерде Адилет Дүйшөнбеков улакты тартып алам деп, бирок кайрадан жерге түшүп калды. Көбүнчөсү улак мына ушундай жерде болуп калат. Анткени мына колго өткөн учурда албетте чабуулга ошол заматы чыгып, андан кийин кайрадан кимиси улакты тартып ала турган болсо, же мына ушул тартып алуу учурунда кайрадан жерге түшүп, көбүнчөсү эки жалпы эле бардык командалар азыр бири-бирине каршы кантип ойногондо абдан жедеп жакшы үйрөнүп чыккандыктан уламдан улам бул мына эреженин алкагында оюнду кандай жүргүзүү, кандай мүмкүнчүлүк түзүү, мына ушул жөнүндө булар албетте тынбай колдон келишинче аракетин
жасап жакшы жогорку деңгээлге чыгышкан. Ошонун негизинде албетте ири эсеп бул эки команданын ортосунда боло турган азырынча байкалбайт. Бирок эң башкысы бул мына экинчи 20 мүнөттүк убакыт өткөн сайын албетте оюнчулар да чарчай баштайт. Мына дал ошол учурда биз албетте алгачкы тайгазанга ташталган улакты көрүп калабыз деген үмүт бар. Мына ушунча бул Аккула ат майданына келген бардык көрүүчүлөр, жалпы эле мына КТРК спорт каналы аркылуу көрө турган биздин көкбөрү сүйүүчүлөр дагы дал ушул эң башкысы улактын тайгазанга түшүшүн күтүп жаткан мезгили деп айтсак болот. Ал мезгилде эми кайрадан ортолук бөлүккө улак ташталып, ал жерден көтөрүлүү аракети жасалат. Адилет Дүйшөнбеков аймактын ичинде, бул Бөрүлүнүн оюнчусу жана өзүнүн атаандашы кайрадан эле бул жерде Азамат Имангазиев. Дал ушул Азамат ар бир командада ар бир оюнчунун өзүнүн так максаты, так бөлүнгөн тапшырмалары бар. Кээ бир оюнчулар мына ушундай жерден улакты көтөрүп кеткенге, мына Имангазиев ушинтип экинчи ирет жерден улакты көтөрүп кетти. Эми эң башкысы азырынча бир-эки жолу гана ушундай мүмкүнчүлүк болду. Жерден улакты көтөргөндөн кийин андан ары бир топ аралыкка чейин барганга. Андан кийинкиси оңой менен атаандаштар мүмкүнчүлүк түзө бербейт. Ыңгайлуу учурга жеткирбей, дал ушул колдо турган улакты жулуп алган болгон аракеттер токтобой келет дагы. Азыр Көкжал оюнчулары чындап менин жеке пикиримде негизинен мага жакшы таасир калтырууда. Булар ушундай Бөрүлө сыяктуу командага толугу менен атаандаштык көрсөтүп, аларды ушундай алар менен тең ата оюн жүргүзүп, ушундай эсеп жагынан албетте алдыга озуп чыкканга такыр мүмкүнчүлүк берген жок. Мына сүрмөтөп бул жерде бири-бири менен кагылышып, улакты алганга болгон аракет дагы эч кимде азырынча боло элек. Көкжалдын оюнчусу кайрадан Эрмек Сатылганов жумгал аттуу аргымагы менен негизинен мындай ушул Эрмек Сатылганов буга чейин бирме-бир чыгып улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракеттерде бир нече жолу чыкты. Демек бул жерде ар бир оюнчунун өзүнүн тапшырмасы бар деп айттык. Андыктан мына ошол улак жерден көтөрүлдү. Бөрүлүнүн оюнчусу бирок мына тактикалык жүрүш дагы деле уланууда. Эки команда тең бири-биринин мына алсыз жактарын издеп, экинчи 20 бөлүктүн дээрлик мына ортосуна жакындап калган учурда дагы мындай мүмкүнчүлүктү толук колдоно албай жатышат бири-бирине. Албетте алсыз жагын таба турган болсо, дал ошол жерден баштап чыныгы кызыктуу упайлар көп, улак тайгазанга ташталган көп учурларды биз көрөбүз деп айтсак болот. Негизинен мына ушул тандап алуу оюндарында ири эсептер катталды. Дагы бир жолу айтып өтөбүз, ушул Кара Балта командасы ынтымак командасы 11-3 эсебинде уткан. Бирок бул болгону 16-дан 8-ден 1 финал. Мына ошого карабастан азыр жок эле дегенде жарым финалдык деңгээлде бул жерде атаандаштык жүрдү десек болот. Анткени дал ушундай эки команданын оюнчулары деңгээли жагынан дээрлик бирдей болгон учурда ушундай эсеп ачылбай, коргонуу абдан мыкты болуп, тактикалык жүрүштөр дагы абдан мыкты болуп, мына ушундай аракеттер көрүлөт. Азыр Бөрүнүн оюнчусу Асыл Сарыгулов жана Азамат Имангазиев. Азамат Имангазиев мына катары менен бир нече ирет мына ушундай ортодогу топту Имангазиев улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон. Өзүнүн аргымагы бул жерде Тору аты Имангазиев улакты өз карамагына ала алды. Ал атаандашынан бөлүнүп чыгышы керек.
бирок Иманғазиевті чынында біз алға өтсек болады. Иманғазиев мына ушул абдан жакшы кыймыл аракет жасады. Аймактан сыртка чыгып баратканын мына сезгенден кийин ошол замат улакты ал колунан түшүп калган жок, ал атайын жерге таштап кетти. Эмне үчүн? Өткөндө сыртка чыгып калса, албетте оюн кайрадан ошол тегерек чийиндин ичинен дагы бирден оюнчунун ортосунда уланмак. Ол андайга жол бербестен дал ушинтип жалпы команда улакты жерден көтөргөнгө шарт түзүп берди. Бул дагы жакшы көрүнүш. Анткени эки атка караганда ушундай 8 аттын бири-бирине каршы келип, бардык оюнчулардын оюнга аралашып турганы бул жакшы нерсе. Кызыктуураак, көзгө толумдуу, ошондой. Андыктан азыр эң башкысы улак жерде жаткан мезгилде абдан жыш жайгашкан, ар бир сантиметр, ар бир метр толугу менен көзөмөлгө алынып, бири-биринин жолу толугу менен тосулган, дээрлик бир 2 метрдей чийиндин ичинде турат аймактын. Андыктан бул жерде мына эки команданын оюнчулары тең бир ирет аракет жасап көрдү. Азыр албетте алмашуулар орун алат. Мынчалык массалык алмашуу негизинен оңой менен боло бербейт. Ал учурда мына Бөрүлүнүн кийинки тобу чыкты. 4 команда жана 4 атчан, 4 оюнчу, 4 улакчы ошентип алмашып алгандан кийин булар албетте мына ушул беттештин оюндун дагы бир эң негизги факторлорунун жеңишке болгон факторлордун бири бул мына ушундай кайсы команданын оюнчулары эртерээк чарчайт деген. Деңгээли жагынан дээрлик бирдей болсо, албетте анын негизинде алмашуулар анчалык байкалбайт дагы. Ошонун негизинде алар азыраак чарчайт, мына аягында жыйынтык алып келгенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кайрадан Иманғазиев жана Адлет Дүйшөнбеков. Дал ушул Иманғазиев тууралуу дагы бир жолу айтып өтүшүбүз керек. Бул 25 жаштагы оюнчу. Мына үстү көк тебетей кийип алып, бул жерде уламдан улам өзүнүн Тору аттуу ысымдуу аты менен канчанчы ирет улакты жерден кармаганга мүмкүнчүлүк түздү. Анын мына Тору аты улакты басып алгандан кийин ал акырын бутун көтөрүп өзүнүн ээсине мүмкүнчүлүк түзүп берди эле. Мына ошол учурда Адлет Дүйшөнбеков аны артынан келип түртүү менен кайрадан улак жерде калды. Ошентип экинчи 20 мүнөттүк дагы акырындап артка жылып баратат. Эсеп сандары дагы деле ачылы элек. Бирок кызыктуу оюндар албетте алдыда. Мындан сырткары ушул 8ден 1 финалда албетте 8 оюн болот. Андан кийин чейрек финал бар, жарым финал жана ошондой эле финалдык беттеш. 3-чү орун үчүн жана финалдык беттеш бул албетте ушул Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү Федерациясы белгилегенде алар 21 март күнү Ноорус майрамы күнү мына ушул 2 оюн болот. Ал эми бүгүнгө 4 оюн белгиленген. Алардын алгачкысы ушул Бөрүлү менен Көкжал командаларынын ортосунда болууда. Албетте Кыргызстандын булуң бурчунан бул беттешке катышуу үчүн келген командалар бар. Мына ошондуктан бизге азыр Көк Бөрү Федерациясынын өкүлү, вице-президенти бизге маалымат берип өттү. Анда бүгүнкү мына ошол 8ден 1 финалда жеңилген командалар алар бири-бири менен ойношот. Андыктан бул олимпиадалык система болуп жаткандыктан атайын алыстан ат артып келип бир гана оюн өткөрүп утулуп калгандан кийин кайра үйгө кайтмай жок. Бул чечимди мен дагы чындыгында мына жеке пикиримде туура чечим деп ойлойм. Анткени атайын келгенден кийин жок дегенде ар бир команда 2 оюн өткөрүшү керек. Бул жерде мына тайпалык оюн жок. 4 команда чогулуп бири-бири менен 3 оюн өткөрбөйт. Ошондуктан жок дегенде ар бир командада 2ден беттеш өткөргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Улак белгиленген чейиндин сыртында, андыктан албетте бардык оюнчулар бул жерден улакты жерден көтөрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Азамат азыр Бөрүлүнүн оюнчусу Амантур Эсенкул уулунда ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анын аргымагынын аты Улар. Азыр кайрадан дал ушул оюнчу топту
сүрмө топтон бөлүнүп чыкканга аракетин жасады. Улак аймактан сыртка чыккан жок. Бул командалардын, оюнчулардын ушунчалык жогорку деңгээлдеги сезгичтиги десек болот. Анткени албетте бир үгүүсүн алып алган сүрмө топ менен баратканда ат албетте аймактан сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Бирок ат чыккан күндө дагы албетте биринчи кезекте мына ушу улак сыртка чыкпашы керек болуп, андыктан ошентип беттеш азыр Көкжал командасынын Тайказанынын аймагында болууда. Дээрлик бөлүнүн Тайказаны жака бул мына экинчи 20 мүнөттүктө такыр улак барган жок. Улак баргандан кийин албетте улак кайсыл жакта болсо атчандар, улакчылар ошол жакта. Азыр мына Көкжалдын оюнчусу Калыс Талайбек уулу дагы улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасады. Канчалык дээрлик мына биринчи бөлүктөгү 20 мүнөт, андан кийин мына экинчи бөлүк, анда дагы мына ушундай эң негизги күч, эң негизги аракет улакты жерден алууга болгон кыймыл аракет менен гана чектелүүдө. Кайрадан алмашуулар бул жерде орун алат. Ортодогу Калыс ушул четте калган улакты ортолук чийинге таштаганга мүмкүнчүлүк берди. Ал учурда экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна чыгып, эсеп сандары дагы деле 0-0. Биз болсо улакты Тайказандан мен албетте үмүтүм бар, ушул 3-чү бөлүктө көрүп калабыз деген. Урматтуу мекендештер, ошентип Бөрүлүү менен Көкжал командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Албетте бул 3-чү 20 мүнөттүк. Алгачкы эки бөлүктө эсеп сандары ачылган жок. Андыктан азырынча биз Тайказандан улакты көрө элекпиз. Дал ортодо биз дагы бир жолу дал ушул командалардын аты жөнү менен тааныштырып өтсөк, Улан Жапаров Көкжалдын оюнчусу, Зайчик аттуу аргымагы менен бул 1972-жылы төрөлгөн эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Андан сырткары Сейтек Мамбеталиев, бул Цыган аттуу аргымагы менен Асан Казакбаев бар. Бул Вертолет аттуу аргымагы менен Мыйзам Акбаров Бешкашка, Тимур Малаев Каракашка. Бул Тимур Малаев 1993-жылы төрөлгөн. Дал ушул Көкжал командасындагы эң жаш оюнчулардын бири. Мындан сырткары Тимур Малаевден сырткары бул жерде Ринат Оморов бар. Мына ушул экөө, анын аргымагынын аты Тайфун. Дал ушул эки оюнчу эң жаш улакчылардын катарына кирет. Андан сырткары Урмат Жумабеков бар. Торнадо бул 1984-жылы төрөлгөн Азамат Имангазиев, Тору аттуу аргымагы менен бул Көкжал командасындагы чыныгы эң өзгөчө белгилүү оюнчулардын, пайдалуу оюнчулардын бири. Анткени ушул бир-бирден аймактын ичине кирип, атамбелдеген аймактын ичине кирип чабуулга улакты жерден көтөрүүдө дал ушул Имангазиев Азамат көбүнчөсү ортого чыгууда. Андан сырткары Калыс Талайбек уулу бар. Зонтик аттуу аргымагы менен андан сырткары Эрмек Сатылганов, Ринат Оморов, Алтынбек Жаныбек уулу жана Эркин Дыйканбаев. Биз команданын капитаны Эмил Исабековду айтып өтмөкчүбүз. Жана ошондой эле албетте Мирлан Курманалиев бул башкы машыктыруучу. 3-20 мүнөттүк башталган мезгилде албетте улакты жерден көтөрүп кетүүгө эки командада тең мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан азыр ортолук бөлүккө улак ташталды. Эми эки командадан бирден чыккан оюнчу Самат Кушчугулов Граф аттуу ысымдуу аты менен азыр ортодо Бөрүлүү командасынын оюнчусу. Жана атаандашы Сейтек Мамбеталиев. Сейтек Мамбеталиев ушундай танкисттердин баш кийимин кийип алып оюн жүргүзүүдө. Негизинен мындан 5-10 жыл мурда дал ушундай баш кийимди дээрлик
бардык оюнчулар кийчү, бирок акыркы учурда мына ушундай кыргыздын баш кийими болгон өзүнүн жакшы баш кийимдерди көп оюнчулар кийип калды. Азыр жалгыз гана булардын арасында айырмаланып турган дал ушул Сейтек Мамбеталиев десек болот. Бул Цыган ысымдуу аты азыр ортодо өзүнүн улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгүн толук ала алган жок. Анын жыйынтыгында ортодогу калыс алардын учуру соңуна учуру кеткенин, артта калганын айтып, эми кайрадан башка оюнчулар чогултурат. Эми Бөрүлө командасынан Амантур Эсенкул уулу чыкты. Анын аргымагынын ысымы Улар. Азыр дал ушул Амантур Эсенкул уулу улакты көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Эмне үчүн? Анткени ал улакка жакын турат. Бирок анын артында атаандаш албетте жөн турган жок. Ал улакты жерден көтөргөнгө аракет жасаган учурда тоскоолдук жаратканга болгон мүмкүнчүлүгүн жасайт. Амантур Эсенкул уулу улакты мына ыңгайлуу жеринен кармады жана жерден көтөрүп кеткенге эң жакшы мүмкүнчүлүк болду. Эң башкысы аймактан сыртка чыгып кетпеши керек. Андай болгон жок. Мына ушундай абдан жакшы кыймыл аракети менен ушунчалык анын мына Улар ысымдуу аты жакшы экенин билип отурасыз. Аянттан сыртка барбастан ошол замат токтоп, 1-2 атчанды жазгырып, эми тескерисинче бул жерде улак атаандаштарга бул жерде берилип калды дагы. Эми улак үчүн болгон күрөш, ал учурда улак аянттан сыртка түшүп калды бул жерде. Андыктан кайрадан эки команданын бирден оюнчусу чыгып, дал ушул ортолук бөлүктөн улакты албетте көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Биз азыр Бөрүлү менен Көкжал командалары беттешип жаткан көрүүдөбүз. Бул алгачкы оюн. Мындан кийинки беттеш Ак Суу жана Төш Булак командаларынын ортосунда болмокчу. Бул Ак Суу командасы албетте Көлдүн Ак Суу командасы эмес. Бул Чүй облусунун Москва районундагы команда. Дал эми Төш Булак бул Сокулуктан чыккан команда. Андыктан дал ушул эки команда мындан кийинки беттешин өткөрөт. Ал учурда кайрадан жерде жаткан улак Имангазиев улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Ага каршы Амантур Эсенкул уулу Имангазиев дал ушул экинчи бөлүктө өзүн абдан жакшы көрсөтө алган. Ушунчалык улакты жерден алган жагынан мыкты чебер экени байкалган. Азыр кайрадан Көкжал оюнчусу улакты кармап жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк эки жолу ала алды. Экөөнү тең ал ийгиликтүү болуп чыккан жок. Ал эми Бөрүлүнүн оюнчусу Амантур Эсенкул уулун такыр эле улакка жарата алган жок. Албетте дал ушул Көкжал командасынан мен ачык айтып коюшум керек. Бул Азамат Имангазиев өзүн абдан жакшы жагынан көрсөтө алды. Демек, мындай оюнчулар менин жеке пикиримде Кыргызстандын улуттук курама командасында ойношу керек. Себеби ушунча көптөгөн оюнчулардын арасынан суурулуп бөлүнүп чыгуу ар бир оюнчуга түзүлгөн ар бир оюнчуга оңой боло бербейт. Ал учурда Имангазиев чыныгы мына ат жалында өскөн кыргыздын уулдарынын бири деп айтсак болот. Азыр Имангазиев мына оюн талаасын таштап кетти. Эми анын ордуна албетте башка оюнчу чыгып, кайрадан бул жерден улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Мыйзам Акбаров Көкжалдын оюнчусу. Ал эми Айбек Эсеналиев Барон аттуу аргымагы менен булар биринчи кезекте мына ушундай улакты жерден көтөрүп кетүүдө мурда азыр биринчи кезекте бири-бирине болгон каршылыкты көрсөтүп, өздөрүнө ыңгайлуу позицияны кармаганын аракетин жасоодо. Жана бул Барондун мына ушунчалык өзгөчө стилдеги кыймыл аракети бар ат экенин көрүүдөбүз. Анткени ал капталы менен эмес, түз эле төшү менен атаандашынын аты менен кошо сүрүп барып
андан кийин гана улакты жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетин жасайт. Мына уламдан улам убакыт соңуна, негизи албетте соңуна эмес, бирок убакыт уламдан улам өтүүдө көз ачып жумганча ал мезгилде эсеп сандары ачылбай, эки команданын тең түйшөлүп жаткан мезгили. Албетте бул тайпалык оюн эмес, андыктан тең чыгуу деген орун албайт. Эки команданын бирөөсү сөзсүз түрдө жеңиши керек. Биз албетте негизги бөлүнгөн убакытта эсеп сандары ачылат деген үмүттөбүз. Улакты жерден көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болду, бирок Айбек дагы, Мыйзам дагы экөө тең. Бул жерде улакты мына ушундай өздөрүндө ишендүү кармап калганга мүмкүнчүлүк ала албай жатышат. Бирок Айбек Эсеналиев өзүнүн улакты такымга ишенимдүү басып, бирок Мыйзам Акбаров такыр ага каршы болуп, эң акыркы учурда гана колун кое берди. Эми бул жерден албетте ишенимдүү чабуул уланышы керек жана Тайказанда улак ошентип 1-0 эсебинде. Жок, бул жерде Тайказанга улак түшпөй калган. Ошондуктан эми Көкжал командасы чабуулга чыгат. Чыныгы мына аттын дүбүртү эми угулду. Дал ушундай учурду биз дээрлик жарым сааттай күттүк деп айтсак болот. Бир караганда мына улак Тайказандын ичине түшүп калгандай көрүнгөн болчу, бирок Бөрүлү командасынын бул жерде жолу болгон жок. Мына ошондуктан эми эң башкысы улак жерге түшпөй, ушинтип аттын дүбүртү угулуп, бир Тайказандан экинчи Тайказанды көздөй. Чыныгы жогорку ылдамдыктагы мына ушундай шамалды жиреген аттардын ылдамдыгын албетте биз көргүбүз келет. Азыр эң башкысы аянттан сыртка чыгып кетпей, дал ушул жерде улак жерге ташталды. Андыктан биз чындап азыр оюндун кызуусуна мына ушул жерден кирдик деп айтсак болот. Жерден улакты көтөрүп кетүү албетте анчалык жеңил эмес. Албетте улак таптакыр башка жерде, ал эми оюнчулар башка жерде. Бул эмнени билдирет? Албетте бул тактикалык жүрүштөр. Оюнчулар бири-бирин дал ушул улакка жакындатпай жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетин албетте жокко чыгарып жаткан учуру. Ошентип биз алгачкы ирет бул оюнда бир Тайказандан экинчи Тайказанды көздөй сүрмө топтун жүрүш жасаганын көрдүк. Ал мезгилде Көкжал командасынын курамында оюнчу алмашты. Ой, кандай керемет ылдамдык менен азыр Көкжалдын оюнчусу баратканын көрүп турабыз. Аттар үчүн дагы бул абдан жакшы нерсе. Мына ушундай алар жогорку ылдамдыкты жакшы көрүшөт. Албетте бири-бирин түртүшүп, кагышып сүзүшүү бул алардын негизги милдеттеринин бири. Андан сырткары ушундай шамалды жиреп, аба жиреп бул жерден ылдамдык менен, айрыкча улак өзүндө болгондо башка аттарды өзүнө жеткирбей жүргөн, мына ылдамдык менен барып Тайказанга ташталган албетте биз чабуулдарды буга чейинки башка оюндарда көп көргөнбүз. Негизинен албетте ушул Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы быйылкы жылга бир нече турнирлерди белгилеген. Алардын эң негизгиси ушул күз айынын башында, жай айларынын аягында баштала турган бул көчмөндөр оюну. Ушул көчмөндөр оюнуна даярдыктар бүгүнкү күндөн башталды деп айтсак болот. Бул 2016 жылдагы Норуз майрамына карата өткөрүлүп жаткан турнир. Кыргызстандын бардык булуң бурчунан командалар келишкен. Азыр Байгазиев улакты жерден көтөрүүгө аракетин жасап жаткан учурда Бөрүлүнүн оюнчусу Амантур Эсенкул уулу. Дал ушул Амантур Эсенкул уулун биз Бөрүлүнүн курамында өзгөчө белгилесек болот. Ал абдан активдүү оюнду өткөрүүдө өз командасындагы өнөктөштөрүнүн арасынан дал ушул Амантур Эсенкул уулу белгиленип, өзгөчөлөнүп турат. Азыр эки команданын лидерлеринин бири, албетте лидери деп айткандан алыс
эмеспиз. Мантур Эсенкул уулу жана Азамат Байгазиев өздөрүнө белгиленген убакыттын ичинде улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасайт. Байгазиев бул ирет дагы улактын бутунан кармап көтөрүп кеткенге аракетин жасаган. Анткени бул жерде эң жакшы мүмкүнчүлүк дал ушул бутунан кармап көтөргөн ыңгайлуу. Андан башка учурда ишенимдүү улакты өзүңө алуу бир топ кыйынга турат. Биз лидери деп айткандан бул Азамат Байгазиевди алыспыз деп айтканыбыздын негизги себеби бул жерде ар бир оюнчу абдан маанилүү. Алар эмне үчүн көбүрөөк көзгө илинүүдө дал ушул Азамат Имангазиев. Анткени ал улак көнчөсү жерде жаткандыктан анын жакшы сапаты ушул жерден көтөрүп кетүүгө болгон мүмкүнчүлүгү абдан жакшы. Ошондуктан ал көнчөсү оюндун борбордук бөлүгүндө дал ушул Имангазиев болуп келген. Азыр оюнчулар алмашты. Эми Бөрүлүнүн оюнчусу Калыс Кыдыков улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасаган. Бирок дагы деле аянттын ичинде турат улак. Жана бул жерде бул эки оюнчунун аттары тууралуу айтып өтсөк, мына ушул бул жерде Көкжалдын оюнчусу Урматы Жумабековдун аты Торнадо, чыныгы Торнадо деген атына татыктуу. Жок, бул жерде Тимур Малаевдин оюнчусу мына Каракашка. Дагы деле улак аянттын ичинде калууда. Бул рет Калыс Кыдыковдун Торхан ысымдуу аты ортодо, жана ошондой эле анын атаандашы Көкжал оюнчусу. Экөө тең жакшы мүмкүнчүлүктү ала албай жатышат. Анткени эңкейгенге шарт бар. Ал эми улакты ыңгайлуу жеринен кармаганга мүмкүнчүлүк оңой менен түзүлө бербейт. Бири-бирине каршылык көрсөтүп, калган оюнчулар ар бир атаандашы бири-бирин карап турат. Анткени өздөрүнүн ушундай тактикалык жүрүштөрүндө булар эки-экиден туруп, бири-бирине сөзсүз түрдө каршылык көрсөтүп, улак жерден көтөрүлгөн учурда ошол замат өзүнүн өнөктөшүнө жетип барганга тоскоолдук кыла турган оюнчулар ушул бири-бирине чындап көз кырын салып, толугу менен алардын кыймыл аракетин көзөмөлдөп турат. Кайрадан Имангазиев ошол атан белгиленген бөлүктүн ичине кирди. Улакты ортолук бөлүккө койгондон кийин азыр Имангазиев ордунан туруп, тагыраагы атка минип, ал ушундай эч кандай үзөңгүнү колдонбостон чыныгы ат жалында өскөн кыргыздын жигиттеринин бири экенин бул жерде далилдеп өттү. Убакыт берилди. Калыстын атайын белгиленген 1 мүнөт ичинде эми албетте улакты көтөрүп кеткенге шарт түзүлүшү керек. Негедир Имангазиев улакты ыңгайлуу жакшылап кармап алды. Ал ордунан турганга шашпайт. Анткени бул жерде өзүнүн аты улакты басып алган. Андыктан Азамат Имангазиевдин бул тоору аты ар бир учурда ушундай улакты буту менен басып алганга аргасы болуп атат. Анткени ал өзүнүн атаандашынын атын өзүнө жакындаткан эмес. Имангазы уулу толук мына такымга улакты басты. Эми бирок андан ары чабуулду улап кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Кызыктуусу андан кызыгыраагы бул жерде башталды. Анткени азыр ортодогу сүрмө топ баары чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Улак үчүн күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Жана канчалык бири-бирине мына ушундай азыр кызуусуна кирген эки команданын тең оюнчулары. Алардын негизги максаты албетте улакты Тайгазанга таштоо. Бирок Тайгазандын тегерек четинде анчалык кооптуу абалдар болгон жок. Эң кооптуу абал бир гана жолу болду. Ал Бөрүлү командасы мына ушул барып Тайгазанга улакты таштап жаткан учурда мына Көкжалдын оюнчулары аны Тайгазандын ичине түшүрбөстөн көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болгон.
Андықтан дал ошол бир тайказандан экинчи тайказанды көздөй жогорку ылдамдыктагы сүрмө топтун кеткени мына дал ошол жерде көрө алганбыз. Андыктан азырынча жалгыз кооптуу абал мыкты чабуул мына ошол Бөрүлүнүн оюнчуларынын аткаруусунда болду деп айтсак болот. Азыр бул жерде дагы мына жерден улак оңой менен алынбай жаткан мезгили. Жана калыстын ышкырыгы кайрадан жаңырды. Демек ортолук бөлүккө бул жерде албетте улак алынып келинет дагы дал ушул жерден улак үчүн болгон күрөш орун алат. Ортолук бөлүктөгө чейинги эки команданын тең оюнчулары келди. Алар бири-бирден өздөрүнүн атаандаштарын карап турат дагы азыр. Аянттын ичине кайрадан Имангазиев ортого чыкты. Мына азыр бизге эреженин мындан кийинки кандай уланарын айтып атат. Биз айтып өткөнбүз, эки команданын бирөөсү сөзсүз жеңиши керек, себеби утканы чейрек финалга чыгат. Мына ошондуктан бул жерде мына ушундай эреже тууралуу азыр негизги убакыт соңуна чыкканга чейин эсеп ачылбай калса, анда кайрадан 10 мүнөт берилет. Ал учурда дагы эсеп ачылбаса, дагы бир 10 мүнөт берилет. Анда дагы эсеп ачылбаса, анда албетте буллит деп коет. Бул негизинен мына ушундай башка спорттун түрлөрүнөн алынган. Бул албетте биздин мекендештерге ишенимдүү эле, түшүнүктүү эле сөз. Мына ушундай буллиттин жыйынтыгында жеңүүчү аныкталат. Ал эми кошумча белгиленген убакытта кайсы команданын эки команданын бирөөсү кимисе албетте эсеп сандарын ачып кое турган болсо, беттеш ошол жерден токтотулат. Демек бул алтын гол же болбосо алтын улак деп айта турган нерсе. Негизги убакыт соңуна чыкты. Ошентип бул жерде биз 60 мүнөт таза оюнду көрдүк. Ал эми анда эсеп сандары ачылган жок. Азыр кошумча атайын 10 мүнөттүк берилет. Мына ошондо эки команда күчтүүсүн аныктап алышы керек. Мына Асан Бектургановдун ышкырыгы жаңырып, ошол замат кошумча 10 мүнөттүк башталды. Бул албетте биринчи голго чейин улана турган оюн. Биринчи кайсы команда албетте ушул улакты тайказанга таштай турган болсо, дал ошол команда чейрек финалга чыгат. Ал ортодо азыр Бөрүлүнүн оюнчусу Айбек Эсеналиев улакты алганга аракет кылды. Ошол заматтан атаандашы Сейтек Мамбеталиевде да аракет болду. Кийинки мүмкүнчүлүк кимде түзүлөт? Бирок азыр мына Сейтек Мамбеталиевди мына ушундай сүрүп чыккан бул Нургазы Борбиев, мына ушундай первый деген, биринчи деген аты менен. Азыр болсо мына Бөрүлү оюнчулары улакты өз карамагына алганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бөрүлүнүн эки оюнчусу тагырага. Улак азыр Амантур Эсенкулуулунда. Жана Амантур Эсенкулуулу өзүнүн өнөктөшүнө топты ашырып берди. Улакта Асыл Сарыгулов. Эми эң башкысы улак тайказандан орун алышы керек. Мына ошондо гана чыныгы жеңүүчү аныкталат. Бирок албетте тайказанды көздөй чабуул уюштурганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кайрадан улак мына ошол каптал чийиндин жанында калды. Бул жерден албетте улакты алуу дагы бир топ кыйынга турат. Анткени бош аймак азыраак, дээрлик бир жакта гана. Ал мезгилде мына Асан Бектурганов ортолук бөлүктү көздөй келет. Тагыраагы мына оң жактагы тайказанды көздөй. Дал ушул жерде эми албетте ушинтип кайрадан улак жерге ташталып, эки команданын бирден оюнчулары ортого түшүп, улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Улак келди. Эми ким чыгат? Эки командадан кайсыл оюнчулар чыгат деген суроо бар. Кайрадан Азамат Имангазиев чыкты. Жана ага каршы Адилет Дүйшөнбеков.
Адлет Дүйшенбеков жана Азамат Иманғазиевтин биз бир нече ирет дуэлин көрдүк. Анын баарында дээрлик көпчүлүк бөлүгүндө дал ушул Азамат Иманғазиев жеңүүчү болуп чыккан, бирок андан аркы жүрүш анчалык албетте ийгиликтүү болгон эмес. Дагы деле болсо менин эсимде ошол Бөрүлүнүн чабуулу калууда алар дээрлик эсепте ача турган мезгилде Көкжалдын оюнчулары улакты бөктөрүп кеткен. Мына ошонун негизинде азыр биз кошумча берилген убакытты көрүүгө аргас болуп турабыз. Иманғазиев дагы бир жолу улакты көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасады. Албетте бир аз эки команда тең, аттары, оюнчулары өздөрү дагы чарчап чалыгып баштады десек болот. Андыктан чарчап чалыккан сайын албетте коргонууда, идеалдуу ойноодагы анчалык жакшы болбой калат. Ошондуктан эсеп сандары ачылганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Иманғазиев улактын жанында ал өзүнө ыңгайлуу учурду алып келген мезгилде Адлет Дүйшенбеков азыр мына эки ат чыныгы бири-бирине татыктуу аттар деп айтсак болот. Бул Байкашка жана Тору. Мына Тору менен Байкашканын тирешүүсү бул жөн гана оюнчулардын атаандаштыгы эмес, бул албетте булардын минген аттарынын атаандаштыгы. Оюнчу алмашты. Иманғазиев оюн таласын таштап кетти. Ал эми анын ордуна Калыс Талайбек уулу Зонтик аттуу аты менен мына азыр ортолук бөлүктөн эркин орун алып, эми дал ушул жерден улакты көтөрүп кеткен болгон аракетин жасайт. Калыс Талайбек уулу улактын жанында көтөрүп кеткенге анда мүмкүнчүлүк болобу. Негизи Азамат Иманғазиев дал ушундай жерден өзүн жакшы жагынан көрсөтүп жаткан. Ал эми азыр бул жерде ушул Калыс Талайбек уулу атаандашын да аты менен кошо чийинин сыртына чейин чыгарып, өзү келип бош калган учурда, улак кароосуз калган учурда көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Ал учурда албетте анын атаандашы Адлет Дүйшенбеков дагы оңой жол эмес, ал оңой менен аны жерден улакты көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүктү түзүп бербейт. Асан Бектурганов азыр убакыт соңуна чыкканын айтат болушу керек, себеби булар өздөрүнө белгиленген учурда улакты көтөрүп кете алышкан жок. Калган оюнчулар ушундай тегерек четте карап, булардын кыймыл аракетин көзөмөлдөө менен ал учурда өздөрүнүн аттарындагы кичине эс алдырып, демин басып алганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алмашуу орун алышы керек, бирок Калыс азырынча андай чечимди аткара элек. Канчалык аракет болбосун, бирок улак жерден көтөрүлбөй жаткан мезгилде мына кошумча 10 мүнөттүн 6-мүнөтү артта калды. Ал мезгилде Айбек Эсеналиев азыр атаандашына жөн гана улакты көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берип туруп, бирок ал андан ары көтөрө албай калгандан кийин гана бир аз анын ыңгайлуу позициясын жокко чыгарып салды. Асан Бектурганов эми оюнчулардын алмашуусун буйурду. Демек, кайрадан биз кийинки оюнчулардын улакты көтөрүп кетүүсүн күтөбүз. Азамат Иманғазиев бир аз эс алып дем басып алгандан кийин ал кайрадан чыкты. Анын аты дагы ушунчалык жерден улакты көтөрүп кетүүгө болгон жөндөмү жакшы. Ал өзүнүн ээсине толугу менен шартты түзүп берет. Андыктан жерден көтөргөнгө, улакты көтөрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мына Иманғазиев улакты өз карамагына алды. Эми ошол замат албетте чабуулга өткөнгө анда мүмкүнчүлүк болушу керек болчу, бирок бул жерден Көкжалдын оюнчусу Мыйзам Акбаров ушинтип жакшы
Эң жакшы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып, улакты да колдон чыгарып жерге түшүрүп алды. Бөрүлүнүн оюнчусу бул жерде Нургазы Борбиев. Нургазы Борбиевде улак эми ал чабуулга бул жерден сол жагында өзүнүн өнөктөшү бар. Ал эми анын жанында тоскоолдук жараткан албетте Сейтек Мамбеталиев тоскоолдук кылып кайрадан улак жерде калды. Эми муну албетте жерден көтөргөнчө эле дагы бир топ мезгил өтчүдөй. Андыктан кошумча берилген алгачкы 10 мүнөттүк дагы артта калчудай. Ой, кандай азамат! Мына ушул Сейтек Мамбеталиев аты менен кошо жыгылып, аты менен кошо туруп кеткен, чыныгы ат жалында өскөн кыргыздын жигити экен. Ушул жерден далилдеди. Азыр кайрадан Сейтек Мамбеталиев улакты жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасады. Бул оюнчу албетте буга чейин анчалык көп борбордук кыймыл аракеттердин ортосунда болгон эмес. Аны биз албетте баш кийиминен эле таанысак болот. Башкалардан өзгөчөлөнүп, мына ушундай танкисттердин баш кийими менен жүргөн оюнчу. Ал мезгилде өзүнүн активдүүлүгүн дал ушул Сейтек Мамбеталиев көрсөтүп баштады. Ал мезгилде эми калыс кайрадан мына ушул Марага жакын чийиндеги аралыктан албетте эки команданын бирден оюнчусунун кайрадан улакты көтөрүүгө болгон аракетин жасайт. Азамат Имангазиев кайрадан аянттын ичинде. Дал ошол Азамат Имангазиев гана азыр бул жерде улакты көтөрүп кетпесе, башка оюнчуларда андай мүмкүнчүлүк оңой менен түзүлө бербейт. Анда учурда эми ортолук бөлүктөн мына Имангазиев ал өзүнүн атаандашы аркылуу атаандашы экөө мына демилгени колго алууга болгон алгачкы аракетин жасап жаткан мезгил. Анткени биринчи өзүнө ыңгайлуу позицияны кармап алышы керек. Мына ошондон кийин гана албетте улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал мезгилде Адилет Дүйшөнбеков менен Азамат Имангазиев экөө беттеш башталгандан бери бири-бирине ушундай каршы ойнодо. Бирок анын дээрлик барында Азамат Имангазиев мүмкүнчүлүк алып келген. Жана Дүйшөнбеков бул жерде тоскоолдук көрсөтө алабы же Имангазиев мына улакты өз карамагында алып калды. Ал эми Дүйшөнбеков Адилет каршы деми мына чыныгы чабуулга өтө турган мүмкүнчүлүк бар. Эң башкысы азыр албетте Имангазиевка анын өнөктөштөрү жардам бериши керек. Себеби ал атаандаштарын жакын жолотпой топтон суурулуп чыга турган болсо, анда албетте чабуул уланмак. Бирок мына Азамат Имангазиев канчанчы ирет ошентип ийгиликтүү улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болгон. Ал мезгилде убакыт соңуна чыкты. 10 мүнөттүк. Андыктан албетте биз мындан ары албетте жеңүүчүнү кантип аныктоо боюнча сиздерге маалымат беребиз. Азыр бир аз оюнчулар албетте тыныгуу алып, бир аз эс ала алмакчы. Урматтуу мекендештер, ошентип биз мына буллет оюнун баштадык. Азыр улак менен ушул Көкжал командасынын оюнчусу Азамат Имангазиев жана ал бул жерде калыс мына ушул Асан Бектурганов бул аракетти албетте жараткан жок. Андыктан ошентип биринчи гол бул жерде жарала койгон жок. Азамат Имангазиев мына ушул алгачкы учурда дагы негизги убакытында 60 мүнөт, андан кийин кошумча 10 мүнөт аралыгында дагы ушунчалык өзүн активдүү алып жүрдү. Бирок эң башкысы мына ушул
азыр буллет учурунда эсепти ача алган жок. Бул эмне үчүн биз бул абалга келип жеттик? Анткени негизги берилген убакытта эсеп сандары ачылбай, албетте жеңүүчү сөзсүз түрдө аныкталышы керек. Мына ошондуктан албетте бул жерде Азамат Имангазиев ошентип эсепти өз командасы үчүн ачып бере алган жок. Азыр албетте Бөрүлүү командасынын оюнчулары эми ортолук мына ушул өздөрүнүн Тайгазанына жакын тегерек аймактан чабуулга чыгат. Бизге мына 10-чу Катарстандагы Бөрүлүүнүн оюнчусу бул Мирлан Сыражидинов, Самурай ысымдуу аты менен ортолук бөлүккө чыкты. Ал эми анын артынан мына кууганы келген тагырага тоскоолдук кылып мүмкүнчүлүк түзүп бербей турган оюнчу бул кайрадан Азамат Имангазиев. Албетте экөөнүн аралыгы жетиштүү, андыктан калыстын ышкыргы жаңырары менен бул жерден чабуулга Деми Мирлан Сыражидинов жана анын Самурай ысымдуу аргымагы, анын артынан Имангазиев дээрлик жетип келди. Жана мүмкүнчүлүк болобу? Жок. Охо, ал учурда мына арттан ушунчалык кууп келген Азамат Имангазиев аз жерден мына ушундай жараат алып кала жаздады. Бирок албетте ачалында чоңойгон бул оюнчу өзүн жакшы кармап кала алды. Мына кабагым кашымды өстөн кайрадан ордунан туруп бул жерде мына келип эмнесин улакты өзүнүн өнөктөшүнө алып берип жаткан мезгили. Ошентип эсеп сандары бул ирет дагы ачылбай калды. Мирлан Сыражидинов жогорку ылдамдык менен келген, ушундай улакты көтөрүп келип туруп Тайгазанга таштай турган учурда ага жетпей орто жолдон түшүп калгандан кийин эми ошентип азырынча 0-0. Демек кезектеги чабуул бул ирет албетте Көкжал оюнчулары. Деми Көкжал оюнчуларынын чабуулун дал ушул жерден көрөбүз. Бул ирет Азамат Имангазиев албетте аны артынан кууп барбайт. Себеби ал буга чейинки атаандашы менен болгон оюнда өзү дагы Тайгазанга ташталган жок. Ал Тайгазанга таштаганга ушунчалык жакын болду, бирок Тайгазандын кырында калып калгандан кийин эсеп сандары ачылбай калган. Кезектеги Көкжалдын бул жердеги эсепти ачууга болгон аракети, анын ылдамдыгы бул жерде керемет болгон. Дал ушул оюнчу жана Азамат. Мына ушул Көкжалдын оюнчусу бул Калыс Таалайбек уулу Зонтик аттуу аты менен мына ушунчалык чабуулга чыгып келген учурда анын атаандашы мына ушундай аты менен кошулуп келип улактын жолунан чыгып ушунчалык өзүнүн жакшы чыныгы чебер экенин көрсөтө алды. Бул ким экенин айта турган болсок, коргонууда болгон Калыс Кыдыков, анын аргымагынын аты Торхан. Азыр мына Калыс Кыдыков улакты күтүп турган мезгили, эми анын артынан албетте буга чейин эсепти ача албай алган Калыс Таалайбек уулу тоскоолдук кылганга аракет жасайт. Ал мезгилде биз Бөрүлүү командасынын оюнчусу жок, азыр бул жерде кимиси Калыс Кыдыков, албетте Калыс Кыдыков мына ушул эсепти ачканга аракетин жасайт. Азырынча биз бир дагы улакты бир да жолу Тайгазандан көрө элекпиз. Сөзсүз жерде бирөөсү болбосо бирөөсү Тайгазандан мына улакты Тайгазанга таштап эсепти ачышы керек. Ал мезгилде мына бул жерде өзүнө ыңгайлуу улакты өз карамагына алуу үчүн мына ушул Калыс Кыдыков, Адилет Дүйшөнбеков экөө жакшылап кеңешти.
Biz дуэлди андан ары баамдап карап турмакчыбыз. Калыс Кыдыков, анын ылдамдыгы керемет, ушунчалык өзүнө ыңгайлуу улакты кармап, өзүнүн атаандашынын аралыгында карап көрдү. Мына ылдамдыгын жайлатышы керек. Жана эсепти ачканга эң жакшы мүмкүнчүлүк. Жок, Калыс. Калыс эмнегедир колун көтөрүп, бул жерде эсеп сандары ачылган жок деген ишаратты көрсөтүүдө. Демек, бул рет дагы эсеп ачылбай алды. Дээрлик түшкөндөй болгон. Эми ушунчалык болгону бир албетте эреже боюнча улак толук тайказанын ичине түшүшү керек, бирок бир аз гана нерсе Бөрүлүү командасынын оюнчусуна Калыс Кыдыковго жетпей калды. Демек, ошентип эки командадан эки оюнчу өзүнүн аракетин жасады. Азырынча дагы деле эсеп сандары ачылбай, жеңүүчү аныкталбай жаткан мезгили. Азыр болсо мына Санжар Идрисов Асман аттуу аргымагы менен Идрисов улак менен жана анын атаандашы мына ушул өзүнүн тайказанын тушунан чабуулга өткөнгө аракетин жасайт. Асан Бектургановдун албетте уруксаты менен ошол замат чабуул уланышы керек. Жана бул жерде фальстарт орун алды. Уруксат берилгенге чейин ал чабуулга өтүп алган. Жана мына аракет башталды. Санжар Идрисов керемет ылдамдык менен баратат, бирок анын атаандашы канчалык мына ушунчалык жогорку ылдамдык менен келип, такыр мүмкүнчүлүк берген жок. Жана жок, албетте бул жерде Бөрүлүүнүн оюнчусу Нургазы Борбиев, ал эми Көкжалдын оюнчусу Алтынбек Жаныбек уулу Чийтору деген аты менен чабуулга чыга алган жок. Азыр Бөрүлүүнүн эсепти ачып алдыга чыкканга эң жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Анткени Бөрүлүүдө эки чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Көкжал командасында бир гана оюнчу өзүнүн аракетин жасайт. Албетте мен буга чейин Мирлан Санжар Идрисовду туура эмес айтып алган экенмин. Анткени бул командада мына Алтынбек Жаныбек уулу мына ушундай Көкжалдын курамында. Бирок биз баса белгилүү айтышыбыз керек, ушул Нургазы Борбиевдин первый деген, биринчи деген аты өзүнүн атына заты жарашкан аргымак экенин дал ушул жерден далилдеди. Бир топ дээрлик 30 метрде аралыктан кууп жетип барып улакты кармап чабуулга өткөнгө тоскоолдук жаратканга мүмкүнчүлүк ала алды. Бул рет эми Нургазы Борбиев азыр улакта, анын атынын канчалык чыныгы күлүк экенин азыр биринчи булитте атаандашын кууп жеткен учурда көрдүк. Демек, мындай ылдамдык менен бара турган болсо, өзүнүн атаандашын Алтынбек Жаныбек уулун жеткирбейт. Бирок бир нерсе бар, мына ушундай жогорку ылдамдык менен баргандан кийин эсепти ачканга кандай мүмкүнчүлүк болду экен. Азыр эми тескерисинче эң жакшы мүмкүнчүлүк эсепти ачышы керек. Жана эсеп ачылды. Ошентип Нургазы Борбиев первый деген аты менен, биринчи ысымдуу аты менен ошентип Бөрүлүү командасын алга сууруп чыкты. Азыр эки командада тең бирден мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул жерде эгерде чейрек финалга чыкканга жакшы үмүт болсо, албетте Көкжал командасынын бул акыркы оюнчусу деми эсепти теңеши керек. Ринат Оморов аянттын ичинде турат. Ринат Оморов Көкжал курамындагы эң жаш оюнчулардын бири. Бул 1993 жылы төрөлгөн, азыркы учурда болгону 23 жашта. Анын аргымагынысы Тайфун, өзүнүн Тайфун экенин далилдей турган учур бул жерде келди. Эми анын эсепти теңегенге кандай мүмкүнчүлүгү болот? Эң башкысы бул жаш оюнчу, бирок албетте бул 23 жаш оюнчу эмес, бирок чыныгы тажрыйбалуу оюнчулардын катарына кирүү үчүн мына ушундай эң жоопкерчиликтүү учурда эсеп санын теңеши керек. Азыр болсо мына
ошентип Көкжалдын оюнчусу Асан Казакбаев өзүнүн өнөктөшү Ринат Оморовго топту алып келип берди. Ал эми Бөрүлүнүн курамындагы оюнчу мына артынан албетте кууп тоскоолдук кылганга өзүнүн аракетин жасайт. Калыстын ышкырыгы жаңырары менен албетте мына аба жиреген ылдамдык кетти. Азыр болсо мына өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алууда. Ринат Оморов, анын артынан кууп келген Амантур Эсенкул уулу, эсеп сандары ачылабы, эсеп теңелди. Дал ушундай азамат. Эсеп теңелди бул жерде. Ооба. 1-1. 1-1 эсеби Ринат Оморов Тайфун ысымдуу аты менен ошентип 23 жаштагы бул оюнчу ушунчалык бир так идеалдуу албетте аракетин ишке ашырды. Ушундай каптал жагынан ылдамдык менен барып өзүнчө бир кооз чабуулду ишке ашырды деп айтсак болот. Негизинен буга чейинки 3 аракетте Көкжал оюнчуларында эсепти ачканга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр 1-1. Бирок Бөрүлү командасында бир аракети бар. Мына ушул жерден эми Бөрүлү командасы жеңишке ээ боло турган учурда дал ушул жерден чабуулга өтүп, албетте 2-1 эсебин катташы керек. Азыр албетте кеңеш тактикалык жүрүштөр дагы бул жерден орун алышы керек. Эң башкысы кандай? Жогорку ылдамдык менен барып, Тайказандын каптал жагынан өтүп кетүү менен улакты ташташы керекпи же болбосо мына ушундай Тайказанга жакындаган учурда атты токтотуп туруп улакты ташташы керекпи? Мына ушундай албетте 2-3 варианттар бар. Анын кайсысын тандап алат? Эми эсеп сандарын теңеген Ринат Оморов болсо артта. Жана эң акыркы мүмкүнчүлүк Бөрүлү командасы чейрек финалга чыгабы же чыкпайбы деген суроого жооп келе турган мезгил. Амантур Эсенкул уулу жана эсеп 2-1. Амантур Эсенкул уулу албетте 2-1 жана чейрек финалга Бөрүлү командасы чыкты. Эми алар кийинки болгон беттештеги өздөрүнүн атаандаштарын күтсө болот. Кийинки оюн Ак Суу жана Төш Булак командаларынын ортосунда. Ушул команданын кимиси жеңсе, анда чейрек финалда Бөрүлү менен беттешет, кимиси жеңилсе, анда Көкжал командасы менен ойнойт. Биз Бөрүлү командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Көкжал командасына алардын жакшы оюну алдыда деп айтып кетмекчи. Чындыгында алар татыктуу оюн көрсөттү. Бөрүлү командасынын бир топ оюнчуларынын түйшөлтүп, эң аягында гана Бөрүлү жолду болуп чыкты. Демек, чейрек финалдан биз албетте Бөрүлү командасынын оюнун күтөбүз. Ошентип жеңүүчү аныкталгандан кийин бул албетте оюндун эрежесине кирет. Жана кирбеген күндө деле атаандаштар ушинтип бири-бирине ыраазычылык билдирип өтүшү керек. Өздөрү бир сыйра көрүүчүлөрдүн айланып, өздөрүнүн жеңүүчүлөр да жана жеңилип калгандар дагы. Албетте жеңип калгандар дагы эч кандай кайгыра турган нерсе жок. Дал ушундай оюну менен биз албетте Көкжал командасынын келечеги алдыда деп айтмакчыбыз.